Кечки жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. 25 март күнү Бишкекте күтүүсүз Nexia унаасы санатанын аркасынан келип соккон, анда жабыркагандар жок. Ала Тоо аянтында жумушчулар талпама мушташа кетишти. Даяр болуңуз, 1 майдан тарта электр энергиясы кымбаттайт. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы видео караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандан жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Vay nereden? Şöyle. Oh yine. Çok yerden avariya oldu buna gel. Bişkekte. Nexia süzdü onu. Buna. Çok yerden avariya oldu. Sizler öz bekar kol görüştünüz de. Bolturat Orazan günde. Ала Тоо аянтында жумушчулар мушташа кетишти. Социалдык тармактарда Ала Тоо аянтына жумушчулар мушташты деген видео тарады. Маалыматка караганда мушташ жумушчулардын бирин тепиштен түртүп түшкөндөн кийин башталган. Маалыматка караганда видео бүгүн 26 мартта саат 12:00 чамасында тартылган. Булак сереп кежи. 1 майдан тарта электр энергия кымбаттайт. Жаңы тариф. Кыргызстанда 2025 жылдын 1 майдан тарта электр энергиясынын тарифи өзгөрөт. Энергетика министрлигинин маалыматы боюнча бул өзгөрүү 2025-2030 жылдардагы тариф саясатынын бир бөлүгү. Аны менен энергетика системасындагы туруктуулукту камсыздоо жана бюджеттеги таңкыстыкты азайтуу максаты коюлган. Министрлик белгилегендей, акыркы 10 жылдын ичинде керектөөдөгү электр энергиянын көлөмү көбөйүп, ал эми жабдыктардын баасындагы өзгөрүү тармактыгы таңкыстыкты жаратты. 2024 жылдагы таңкыстык 8 миллиард сомго жеткен. Алдыдагы өзгөрүүлөр: айына 700 киловатт-саатка чейин электр энергия колдонгон калк 1 киловатт-саат электр энергиясы үчүн 1 сом 11 тыйындын ордуна 1 сом 37 тыйындан төлөйт. Муну менен социалдык чек мурунку бойдон калат. Эгерде колдонулган электр энергиянын көлөмү саат 700 киловаттан ашса, анда тариф 2 сом 39 тыйындан 2 сом 60 тыйынга өзгөрөт. Ал эми электр энергиясын колдонуучулардын категориясы 14төн 7ге азаят. Калк категориясынан тышкары тизмеде социалдык жана коомдук пайдалануучулар болуп, ага социалдык жана диний уюмдар кирет. Алар үчүн жаңы тариф 2 сом 62 тыйын, өнөр жайдагы керектөөчүлөрдүн категориясында 1 киловатт-саат үчүн сом 34 тыйын сом бойдон калат. Коммерциялык багыт үчүн 3 сом 96 тыйын, бюджеттегилер үчүн 4 сом 9 тыйын боло турганы жазылган. Майнинг, криптовалюта жана алкоголь өндүрүүчүлөр үчүн жаңы тариф 6 сом 6 тыйын. Ал эми электромобилдерди кубаттоочу станциялар үчүн жаңы тариф 5 сом 31 тыйын. Булак бара келди. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Эрдоган оппозицияны митингдери менен Туркияга террорчулук кылбоого чакырды. Түрк бийлиги оппозициянын Стамбул шаарынын мэри Экрем Имамоглунун камакка алынышына каршы 19 марттан бери күн сайын өтүп жаткан оппозициялык нааразычылык акцияларына жооп кайтарылып, бийлик калыс жана мыйзам чегинде иш алып бараарын билдирген. Бул тууралуу Түркиянын лидери Тайип Эрдоган Анкарада жаштар өкүлдөрү менен жолугушууда билдирди. Көчөлөрдө террор жасап жаткан адамдардын жолдору эч жакка алып барбайт. Бул туңгуюк жол. Мыйзам
камсыздыкка жооп беребиз. Бирок мыйзам чегинде демократиябызга жасалган кол салууларды коргойбуз деген Эрдоган. Муну менен катар өлкө башы өз сөзүндө жек көрүү, кастык, душмандыктын ордуна төөлүк бир туугандыкты бекемдөөгө чакырган. Түркиянын ички иштер министрлигинин башчысы Али Ерликайдын айтымында 19 марттан 25 мартка чейин өлкөдө нааразычылык акцияларында 1000ден ашуун адам кармалган, анын ичинен 980ге жакыны шектүү деген статустагылар. Эң чоң нааразычылык акциялары Стамбул менен Анкарада өтүүдө. Сеулда асфальт күтүүсүздөн жарылып кетип, мотоцикл анга түшүп каза болду. Түштүк Кореянын борбору Сеулда трассанын ортосунда тереңдиги 20 метр болгон чоң чуңкур пайда болду. Кырсыктын кесепетинен адам өмүрү кыйылды деп жазышат чет элдик басылмалар. Окуянын видеосу интернетке тарады. Кадрларда жол менен автоунаа жана анын артынан мотоцикл келе жатканын көрүүгө болот. Күтүүсүздөн асфальт урап, унаа кереметтүү түрдө чуңкурдан чыгып кетүүгө үлгүрөт. Ал эми мотоциклист анга кулайт. Кийинчерээк анын каза болгондугу маалым болду. Издөө куткаруу иштери 18 саатка созулуп, адистер сууну сордурууга аргасыз болушкан. Маркумдун сөөгү дал ошол суунун ичинен табылды. Ал эми 48 жаштагы автоунаа айдоочусу жаракат алып, ооруканага жеткирилди. Алдын ала маалыматка караганда, жолдо пайда болгон чуңкурдун себеби суу түтүктүн жарылышынан улам пайда болушу мүмкүн.